Барыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, райымы жана берекеси болсун. Алла Таалам барыбызга жакшы күндөрдү, жакшы түндөрдү, жакшы дос кошуналарды насип кылсын. Жаман күндөрдөн, жаман достордон, жаман түндөрдөн, жаман кошуналардан Аллахым сактасын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эртелүү кеч 8 нерседен пана тилейт эле. Аллахумма инни ауду бика минан хамми вал хузни вал аззи вал касали вал жубни вал бухли ва далаати дайн ва галабати риджал. Я Аллах, кайгыдан сакта, кыжалатчылыктан сакта, алсыздыктан сакта, жалкоолуктан сакта, сараңдыктан сакта, коркоктуктан сакта, адамдардын каарынан, карызга баткандан деп. Ушу 8 нерседен эрте менен да, кечинде да пайгамбарыбыз пана тилеп турчу. Пайгамбарыбыз бизге кайсы нерсе жакшы болсо, аны сураганды үйрөткөн. Dünya ahirette kaysı nerse ziyan bolsa andan saktанганды үйрөткөн. Ушунун бири жалкоолук экен да. Сараңдык, коркоктук. Бул жакшы сыпат эмес. Бул адамды аркага тарта турган жаман сыпаттардын бири. Алла субханаху ва таала пайгамбарыбызга ушундай илим берди. Дүйнөнүн дагы, ахиреттин дагы. Gözgө көрүнгөнүн, көрүнбөгөнүн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ал-инсанул камил, толук инсан да, бардык жагынан. Бизге ар бирибиз ошо пайгамбарыбызды карап оңоло беришибиз керек. Катакербиз, күнөөкөрбүз, жаңылышабыз, адашабыз, унутуп калабыз, алсырап калабыз, жалкоолонуп калабыз, коркуп калабыз. İnsanбыз. Бирок пайгамбарыбызды алдыбызда коюп туруп ошол кайра түздөнгөнгө, артынан толук ээрчигенге аракет кыла берсек, нурланабыз. Ким болсун? Алла Тааланын алдында бардык инсан барабар, бардыгы тең. Бирок бардыгына пайгамбарыбыз үлгү. Эркектерге, аялдарга, ар заманга, ар жерге, ар инсанга. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул хадистери керемет, касиет. Ар бир инсанга кыямат күнгө чейин айтылган. Жашоонун бардык тармагында.